бұл Аллах Тааланың құдірет белгілерінің бірі да. Күн арқылы сізменен біз намаздың уақытларын білеміз да. Бағымдат, пешин, асыр, шам, құптан, барлық тахажжуд намаздары бұл уақыт менен білінеді. Күн менен, ай менен, күн менен, түн менен білінеді. Турабы? Эми қараңыз, Аллах Таала өзін таныштырып атат. Роббул машриқи ва роббул мағриб. Шығыстың қожайыны менмен, күнді шығыстан шығарып атқан менмен, батыштан батырып атқандағы менмен дейді. Күнді кім шығарады екен? Аллах шығарады. Аллахтан башқа бүт алам чоғылса дағы күн шықсын десе күн шықпайды. Алла айтып атат, егер мен қиямат қайымға чейін күнді бір орнына қармап қойсам, шығарбасам же шығарып қойсам, аны кім әрекетке келтіре алады дейді. Мән иләхун ғайруллах, менден башқа сіздердің жаратушыдағы Аллахыңар бар ма дейді. Ошо күнді шығарып бере тұрған, күнді батыра тұрған, ысыта тұрған учурда ысытып, мұздата тұрған учурда мұздата тұрған кім бар сіздерге менден башқа дейді. Қаяққа барасыңар, кімге сыйынасыңар сіздер дейді. Кімге барасыңар сіздер дейді. Аллах шығыштың қожайыны, батыштың қожайыны, Раббул машриқайни ва Раббул мағрибайн. Екі шығыштың қожайыны да Алла, екі батыштың қожайыны да Алла да. Қышында той етегінен шығатта, қайра той етегіне батып кетеді. Біздің жерге өзде тұрабы? Жайында болса кішіне жылып, бұл жаққа шейін жылып барады. Бірақ айланып барып тұр, онан қайра бұл жақтан батады. Ошол екі шығыштың қожайыны менмін дейді. Ошол екі батыштың да қожайыны менмін дейді Аллах Таала. Менмін дейді Аллах Таала, өзін танытып атат Аллах Таала. Күнді жаратқан, бір еле күн емес, бүткіл аламды жаратқан Аллах Таала. Раббул машариқи вал мағариб. 365 жерден күнді шығарып, 365 жерден батырып атқан менмін дейді Аллах Таала. Бардық Алланың қолында. Эми біз ошол уақытлары менен, сааттары менен Аллах Таала ошол инна солата канат алал муъминина китабан мауқута. Ыймандууларга намаз белгиленген уақытта парыз болду дейт. Ар бир учурда намаз окуй албайсыз. Окуйсуз, нафил болот, парыз болбойт. Милдеттен кутулбайсыз. Качан намаздын убакыты киргенде, ошол учурда сиз намаз окуңуз. Биринчи алгачкы убакытында кечиктирбей, биринчи окуңуз. Намаз учуру келгенде баары калсын. Ар бир ишиңизди намазга ылайыкташтырыңыз. Мешитте болсун ошолчу. Ибн Кайим рахматуллахи алейхи айтат. Качан күн чыкканда дейт, өзүнүн тили менен сүйлөйт дейт. Биз түшүнбөйбүз аларды. Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдихи. Ар бир маклук өзүнүн тилинде Аллахты мактайт, Аллах Тааланы урулайт, арулайт. Субханаллахил азим ва бихамдихи деп зикир кылат. Күн дагы Алланы эстеп зикир кылат экен. Качан күн чыкканда дейт, өзүнүн тилинен силерге өзүн баяндайт дейт, түшүндүрөт дейт. Өзүнүн кандай кымбат экендигин убакыт түшүндүрөт дейт. Ана халкун жадид, мен бүгүнкү күнмүн, кечеки күн эмесмин. Амалука алейка шахид, бүгүн канча намаз окудуң, окубадың, бардыгы кыямат күнү убакыт сааты менен сага көргөзүлөт. Фагтани минни, мени ганимет бил, мени кымбат бил, мени кечиктирбей, өз убакыт келгенде, намаздын убакыты келгенде, мен эгерде чыга турган учур келгенимде, багамдап намазын оку, чак түштөн өткөнүмдө, пешин намазын оку, күн батарга жакын асырды, күн батканда шамды, түн киргенде куптанды оку дейт. Кыямат күнү ар бир нерсе сага күбөлүк өтөт, намазың дагы сага күбөлүк өтөт дейт. Вала ауду илайка ила яумил кыяма. Эй адам баласы, билесиң мен канчалык кымбатмын. Кыямат кайым болгонго чейин мен кайра кайтып келбейм. Эч качан келбейм дейт. Бул убакыт кайтып келбейт. Күн өтүп атат, саат өтүп атат, намаздары окулса окулуп калат экен, окулбаса окулбай калып кетет экен да. А бирок кыямат күнү ар бир биздин намазыбыздан жооп болот. Намаз оңолсо бүт жашоо оңолот да. Эми карасаңыз, азыр кээде адамдар кичине жалкоолук кылат. Жумушка кирип, сезон деп мешитке дагы барбай калат. Намаз дагы окубай калат. Сезон дүйнө ишиңизге сезон, бирок сизди динден тоспош керек да. Дин менен эмне байланышы бар? Ал дүйнө кажет ал курсак ал ажаткана ал нажас ал өзүнүн зарылчылыгы менен кете берет. Сиздин тамагыңызбы, кийимиңизби, үйүңүзбү, унааңызбы, бүт бардык бала чакаңыз, үй бүлөңүз ал өзүнүн ордунда. Бирок дин Алланын өкүмү биринчи орунда туруш керек. Алланын өкүмүн аткарыңыз, калгандарына жетишесиз. Аллах Таала калгандарына береке берет. Ошон үчүн эң жакшы амал кайсы деп суралганда, алгачкы убактында окулган намаз деп пайгамбарыбыз айтып кетти да. Намазды кечиктирбей, алгачкы убактында окуйбузбу иншалла? Жалкоолук кылбайлы. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат, эгерде адамдар
күн ысыкта пешин намазын мешитке келип жамаат менен окуунун фазилетин билгенде дейт. Валау хабван, мунжу болсо ушундай сойлоп, жыландай, жөрмөлөп келмей экен да мешиткечи. Соун билбейт. Күн ысык, ушундай ысыкта көчөгө кантип чыгабыз? Давачылар жүрөт ушундай ысыкта кыдырып. Буларга эмне жок? Отура берсе болбойбу үйдө? Деп чыкпай коебуз. Жок экен деп айтып коебуз. Балдарыбызга ыймансыздыкты, балдарыбызга жалганды, балдарыбызга кыянатты өзүбүз үйрөтөбүз, анан эртең бизди өзү алдайт. Кайтып келет ал бизгечи. Сонун алдайт, ишенип каласың. Бирок алданып каласың. Бирок анда кеч болуп калат. Ошон үчүн сиз менен биз намаз убактысы келдиби? Ар бир намазды мешитте окуйлу. Өзгөчө пешин намазы. Себеби бул күн ысыган учур. Күн ысыганда сиз менен биз ысыкка карабай тердейин да, ысыйын да дебестен намаздарды учурунда окушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Эгерде күн катуу ысып кеткен болсо, пешин намазын бир аз салкындатып окуңуз дейт. Фа инна шиддатал харри мин файхи жаханнам. Себеби күндүн катуу ысып кеткендиги бул тозоктун ысыктыгынын таасири дейт. Бул дүйнөгө чейин жетет экен да. Окал пайгамбар алейхиссалам сөзүн улап жатат. Иштакатин нар, күндөрдүн биринде от тозок Аллахка кайрылды дейт. Айтып жатат. Факалат Рабби, Аллахым, тозок Аллахка кайрылып мындай деп айтып жатат. Акала бa'di ba'dun, мен биримди бирим жеп салдым, күйө берип, мен биримди бирим жеп салдым, кыйналып кеттим мен деп Аллах Тааладан жардам сурайт экен. Бир аз эс алсам болобу деп. Фа'адина лаха Раббуха. Аллах Таала күнгө рухсат берди дейт. Бинафасайн, тозокко Аллах Таала эки жолу рухсат берди. Биринчиси жайында күн катуу ысыганда бул бир жолу эс алат экен, ошонун ысыгы бул дүйнөгө чейин жетет экен. Ал эми кышында болсо, салкында болсо, ызгарда, суукта болсо, дагы бир жолу эс алат экен. Эки жолу жыл сайын тозок эс алат экен, жана ошонун ысыктыгынын таасири мына ошол тозоктон болот экен да. Сууктун таасири дагы ошондон болот экен. Ошондон пайгамбар алейхиссалам айтат: качан дейт күн катуу ысыган болсо белгиле дейт, бул тозоктун катуу ысыгы жетти. Ошондуктан жайында күндү бир аз салкындатып окусаңар болот дейт. Ал эми экинчиси болсо кышында баягы чилде болот, ызгар болот, суук болот, тоң болот. Тозоктун дагы замхари деген жери бар экен. Өтө ушундай суук, өтө муздак, тоң. Мына ошол дагы жарылып, ошол да Алладан жардам сурайт экен. Ал дагы бир жолу эс алат экен. Экөөнүн тең таасири бул дүйнөгө тиет экен. Ошондуктан сиз менен биз күн ысып кетти дебестен, Аллах Тааланын өкүмү күн ысыйбы, ысыбайбы, Аллах Тааланын өкүмүн аткарышыбыз керек да. Бул күн ысыганда бул жакшылык да бул. Алланын чоң неаматы. Адамга эч нерсе жакпайт экен да. Эч нерсе жакпайт. Адамга эмне жагат десе, күн да жакпайт, түн да жакпайт. Бир жакшы аба ырайы жагат экен да, бирок ал жок да бул дүйнөдөчү. Таппайсың да мындай. Ысык да жакпайт. Ысып кетти. Үшүп кеттим. Кайра эле ысып кеттим. Ушундай да, же ысыйбыз, же үшүбүз. Мына ортодо болгон аз болот да убакытчы. Эми биздин салкын жерге да кичине көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок салкын, жагымдуу, мейлүү аба ар бир инсанга жагат экен. Ошон үчүн бейиште күн да болбойт, ызгар да болбойт дейт. Ысык да болбойт, суук да болбойт, бейиште адам баласы каалагандай болот экен. Сиз каалагандай болот экен. Бирок бул дүйнөдө ысыйсыз, ысыганга карабай мешитке барыңыз, ысыйсыз, Алла жолуна ысыганга карабай барыңыз. Арызданбаңыз да. Аллах Таала капа болгон. Кээ бир инсандар Алланы сөгөт дейт. Ясуббна адам баласы мени сөгөт дейт да. Элестетиңиз, Аллах Таала капа болуп айтып жатат да. Адам баласы биз кимбиз өзүчү? Бир сасык, бир нажастан, бир тамчы судан Аллах Таала бизди жаратып койду. Чырайлуу келбет берип койду. Алсыз эле күч берди. Эч нерсе жок эле, илимибиз жок эле, сүйлөй албайт элек, уга албайт элек, көрө албайт элек. Бүт жакшылыкты Аллах берди. Эми адам баласы чоңоюп алып, эми адам баласы жетилип, күчкө толуп алып, Аллах берген күчтү, Аллах берген тилди тура эмес иштетип койот экен бизде. Адам баласы мени сөгөт дейт, анын сөккөнү мындай. Ясубу дахар, доорду сөгөт дейт. Ысык болуп кетти. Кургап калганбы асман? Суук болуп кетти, жамгыр жаап атат, токтобой койду. Тешилип калганбы асман? Тешилеби, тешилбейби? Эмне кыласыз? Алланын ишине киришип эмне кыласыз? Алланын ишине киришсеңиз акыбалы оор болот да. Биз Алланын ишине билбей киришип алабыз да, акыбалыбыз оор болуп качан болсо кыйналып жүрө беребиз. Алла нааразы болсо кантип сиздин жашооңуз оңолот да? Алла нааразы болсо аламдардын Раббиси. Бир адам ооруп калыптыр. Эң күчтүү доктурга барсак, тамырың кармайт экен да, айтат экен да. Так, сиздин ооруңуз өтүшүп кетти. Эми сиздин айыгышыңыз өтө кыйын эми. Алла сактасын эми. Деп жанагы инсандын көңүлүн түшүрүп коюптур да. Эмне кылсам болот? Дарылардын эч бир түрү пайда бербейт. Бирок мен сага бир дарыны сунуштайм. Доңуз деген нерсе бар.
боктун арасында ушундай тоголоктоп доңуздарды аркасына чогултат, үйүп коет капсулага окшотуп. Ошону бир 40 күн ичсең ашкарын, ошонун пайдасы бар дейт да. Анан жанагы инсан бир жолу айткан экен да, жолдо кетип баратып ушу доңузду эмнеге жаратты Алла? Ушунун эмне пайдасы бар? Ушуну жаратпай эле койсо болбойбу деп тийишип алган экен да Аллагачы. Алланын ишине киришип алган экен. Ошого Аллах Таала мажбурлап койду да. Баягы доктор да табып экен, билет экен. Аллах ушундай ылайыктап койду. Баягы доктордун дарысын ичкенге даяр болду. Капсуланы ичем, до конца толтуруп коеюн деп, анан 40 күн ичип, ач карын баягы заңды жейт да. Анан күндөрдүн биринде кемеге түшүп, жолдун аркы бетинде наркы өзүн өтөйүн деп, анан кемеге түшсө катуу толкун болот экен да. Катуу толкун болуп, элдер бар ызы чуу, бул болсо ун чыкпай отурат экен да. Зикирин кылып, пикирин кылып коюп, дуасын кылып коюп. Элдер айтат экен: сен эмне болгон адамсың? Сен жакшы эле адам элең го, мындай биз үчүн күйбөйсүң, биз эмне баары бирбиз сага. Сен өлүп калсаң деле баары бирби депчи. Анан баарын чогултуп отуруп алып, анан жума баян өтөт экен да. Эй бир туугандар, билесиңерби дейт, мен бир жол дейт, Алланын ишине кирише коем деп 40 күн ач карын дейт, жанагы тезекти жегем дейт. 40 күн ач карын тезекти жегем. Эми бул Аллахтын өкүмү. Аллах Таала сууну ташытабы, сиз менен бизди чөктүрөбү, аман калтырабы, бул Аллахтын иши дейт да. Алланын ишине киришпегиле дейт да. Эгер киришсеңер менин акыбалым силерге да келет дейт да. Ошон үчүн сиз менен эмес Аллахтын ишине киришпейли. Күн ысып кетеби, суук болуп кетеби, жамгыр жаап токтобой коебу, сиз менен эмес Аллахка кайрыла беребиз. Бул да Алланын неамат. Ысыкка жетпей жүргөндөр канча. Аллах Таала бардыгыбызга ошол Аллах Тааланын берген өкүмдөрүн аткарып, намаздарга бекем болуп, шүгүсүздүк кылбай, динге акарат кылбай, бет бурбай динден, балким бардыгыбыз ушул динди үйрөнүп чогуу жашообузга алып келип, Алла жолуна чыгып, көп Алланы эстеп, бири-бирибизге пайда жеткизип, бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, бири-бирибизге жардам бергенге даярбыз иншалла.